Өзбекстандан келген расмий топту Жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышты. Андан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын парламенттер аралык комиссиясынын экинчи жыйыны башталды. Уважаемый Садик Салихович, уважаемые участники межпарламентской комиссии, позвольте поприветствовать вас в солнечном городе Ош. Жыйында коңшу эки өлкө үчүн да маанилүү болгон жагдайлар айтылып, 2 жыл аралыгында аткарылган иштер белгиленип, келечекте болуучу иш пландары такталды. Учурда эки эл ортосунда 5 байланыш каттамдары жанданган. Жөө жүргүнчүлөр унаа каттамы, аба каттамы жана темир жол каттамдары. Бул байланыштарды 100 миңдеген атуулдар пайдаланып, натыйжада Өзбекстандын экспорту 3 эсеге, ал эми Кыргызстандын туризм тармагында 10 эсеге жакын өсүүлөр байкалган. Техникалык станцияларды куруу маселелери көтөрүлгөн меморандумдун алкагында жол картасы кабыл алынган. Жол картасына ылайык мындай эркин соода жүргүзүү маселеси көтөрүлгөн. Эркин соода жүргүзүүнүн алкагында бизден чыккан минералдык сууларды, ошол траверттин таштарды, тиги акиташ болобу, цемент негизинен көмүр, ушул импортко кетип жаткандыгын биз көрүп байкап атабыз. Учурда эки мамлекеттин чек ара маселелери толук чечиле элек. Чек аранын 85% такталган болсо, дагы 15% так аныктоону талап кылат. Буга байланыштуу комиссия өкүлдөрү аткаруу бийлик органдарына тапшырмаларды коюу зарылдыгын белгилешти. Коңшулаш эки мамлекет бири-биринен экономикалык саясий жактан көз каранды болгондуктан алдыда биргеликте өзгөчө туризм жаатында ири долбоорлорду аткарууну пландашууда. Или о создании туристических маршрутов. Кыргызстандын жана Өзбекстандын меймандостугун бирдей көрсөткөн айланма туристтик маршруттук каттамдарды түзүү зарыл. Мындай иш-аракеттерди жолго коюу үчүн эки өлкөгө тең кире ала тургандай виза маселелерин чечүү талап кылынат. Бул эки өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталат жана эки тарапка тең пайдалуу. Перенести возможность внедрения. Мындан сырткары Тамчы Ташкент аба каттамынын жанданышы эки өлкө үчүн туризм жаатында бир топ жемиштүү болот деген ишеничтер айтылды. Ал эми Ош шаарында Өзбекстандын кино жумалыгы бүгүндөн тартып өткөрүлө баштайт. Эки мамлекет ортосунда түзүлгөн парламенттер аралык комиссия тыгыз иш алып барып, бири-бири менен тажрыйба алмашып, эки өлкөнүн келечегине, ынтымагына кызыктар экенин белгилешти. Гүлмайра Рахманбердиева, Улукбек Нарматов, Ош Пирим жаңылыктары.